Эми Ош шаарында Акбура дарыясын бойлой дагы бир эс алуу багы пайда болот. Ал үчүн Исанов көчөсүнүн Акбура дарыясынын жээги жана жекелик каналынын корук аймагында жайгашкан. Жалпы 2,5 гектар аянтты ээлеген эски гараждар алынып бошотурулду. Эми бул жай жашылдандырылып, көрктөндүрүлөт. Полностью, почистую, тап-таза кылып чыгып кетебиз. И парк. Мондай парк болот. Азыр Кудай кааласа, ушундай паркта кетиги Навай паркка саласын. Азамат Каныбекович, ушундай парктын эме Замирбек Павлович, ушу чуть-чуть кичине өзгөртөсүңөр. Жанагы биз лестница коюп атабыз го, ушу түшкөндө эмеге, паркка. Бассейн арт жагына ошондой саласың. Эски гараждарды алуучу аягына чыгып калган. Эми бул жайга эс алуу багын курууга эскиздик долбоор даярдалууда. Буюрса бир снос иштери бошотулуп, бардыгы бошотулушу менен аймакта эскиз долбоор иштелип чыгып калды. Курмажан Датка муниципалдык аймак башкармалыгынын аймагына караштуу жашоочуларга эс алуу жай болот. Эс алуу жай. Жалпы бул жерде болжолду гараждын өзү 2,5 гектар болуп атпайбы? Бул жерде болжолду бир 10 гектарга жетпеген жерге буюрса эс алуу баг. Бул жерде эми жалпы аянты дегенден дагы мурун бул Акбура суу корук зонасы бир талаптарга мыйзамга шайкеш келип бошотулуп атат. Ошол эле учурда Акбуранын жээгин ушундай эс алуу жайы курулуп атат да. Бул шаар үчүн аябай жакшы нерсе. Анда жалпы 10 гектарга жакын корук зона жашылдандырылмакчы. Ал үчүн Исанов көчөсүндө катары менен орун алган курулуштар, коммерциялык объектилер бузулуп жатат. Бүгүнкү күндө чындыгы ошол, бирок бүгүнкү күндө алар эч кандай тоскоолдук жараткан жок. Тоскоолдук жараткан дагы бар, бирок алар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Эрмек чоюнутка таандык болгон Байсуу имараты бүгүнкү күндө тиш дарылоо ишканасы ал бузулуп баштады, ичинен дагы бузулуп башташты. Жээнбековтерге тиешелүү деген имарат дагы ичинен бузуп башташты. Андан кийин Урмат Аманбаева дагы бузуп баштады. Ортодо ушул бир суши ролл деген кара здание менен жанагы Келдибековго тиешелүү имарат сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Буюрса баары алынат. Буга чейин Акбура дарыясынын жээктери курулуштар менен курчалып, корук аймак эске алынган эмес. Ал тургай шаарды аралап өткөн 7 канал турак үйлөр менен тосмолонуп калган. Эми аларды көрктөндүрүү иши колго алынса, экологиялык абалга да оң таасирин тийгизет дешет. Акбуранын эки тарабында 6 канал бар деп билчү элек. Мына 6 каналдын тагдыры кандай экенин бүгүн көргөзүп атат. Бүгүнкү мына буга чейин деле бийлик ушул суу коргоочу зонаны сактоо боюнча мыйзамы кабыл алган, бирок аткарууга келгенде мынчалык аракет болгон эмес. Бул канчалык жанагы үстүн Алмагүлке Байгызы, Маруф Шакиров, Ош ТВ. деп коебуз да. Бул жанагындай салкындатуу процессин бизге жакшы камсыз кылып берет. Анан дымдап койсоң, түтүк менен өтүп кетсе албетте жок. Бирок ошол сууну таза кармоо, жана мен айтып аткандай, бирөөнүн үйүнүн тушунда болобу, бир мекеменин ишкананын тушунда болобу, суунун ошол бөлүгүнө бардыгы. Каналдардын корук аймактарында май коюучу жайлар, кафе, ресторандар жана соода түйүндөр жайгашкан. Ал эми турак жайы бузулгандарга шаар бийлиги ордуна үй берүү маселесин чечип берген. Жалпы шаарда 1000ден ашуун объектилер буздурулган.